Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Аксы райондук бөлүмү 1928-1937 жылдары Кызылжар району болуп турган учурда байланыш жалпысынан байланыш агентствосу деп аталган. Байланыш Кызылжар айылы менен Караван кыштагынын ортосунда болгон. Ачык типтеги Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Аксы райондук бөлүмү 1994 жылы Рус ишканасынан Телеком ишканасы болуп 73 жумушчу адамдан турган штат жамааты менен бөлүнүп чыккан. 1994 жылы Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун райондук бөлүмүнүн директору болуп Урмашев Райымжан Урмашевич дайындалып, техникалык директору Байсеитов Абдысалы Жунсалиевич иштеп калды. Ошол мезгилден бери калкты электр байланышы менен камсыз кылуу боюнча кызмат көрсөтөт. Алып карасак, азыркы мезгилде телефон, телеграф, факсималдык байланыш, чексиз ылдам интернет, электрондук почта, зымсыз телефон жана башка көптөгөн учурдагы элдин талабына ылайык ыңгайлуулуктары менен байланыш кызматын көрсөтүп келе жатат. 2007 жылдан ушул күнгө чейин Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Аксы райондук бөлүмүн Байсеитов Абдысалы Жунсалиевич жетектеп келе жатат. 1985 жылдан бери ушул кесип аркалап келем. Мен окуу жайда өтүп келгенден баштап эле ушул анда Жаңы райондук байланыш түйүнү болуп эсептелчү. Жалауат этусуна караштуу Караван электусуна мен электромеханик жумушка алышкан. Ошондон бери ар бир тепкичте иштеп, электромеханик, сектор башчысы, инженер, башкы инженер, анан техникалык директор деген кызматка чейин көтөрүштү. Андан кийин 2000 жылы мен Алабы райондук Телеком бөлүмүнө директор болуп иштедим. Ал жерде 7 жыл жакшы эмгектендим. 2007 жылдан баштап кайтып эле Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Аксы райондук бөлүмүнө директор кылып кайрадан которушту. Ошондон баштап ушул күнгө чейин бир да жыл үзгүлтүксүз болуп иштеп келе жатам. Иштеген жылдарымда негизги жакшы иштерди баштан өткөздүк. Илгери биз Казмер акциясы иштедик. Андан кийин Ленин аппарат залында иштедик. Анан азыр акыркы жылдары ушул элдин талабы төнкөгө жооп тургандыктан интернет байланышын көп сурашат. Ошондуктан негизги ишибиз азыр интернет тармагын көтөрүп атабыз. Негизинен Аксы районунда 11 айыл аймак, бир мэрия, ошондой эле мамлекеттик администрация. Ошонун барысына биз жогорку жылдамдыктагы кабельный интернет байланыштарды жеткиздик. Учурда балдар бакчасына, ошондой эле акушердик фельдшер пункттарга жеткизип атабыз азыркы учурда. Материалдар негизинен областтык филиал тарабынан каржыланып турат. Областык жетекчиликке рахмат, убагында бизге материалды жеткизип берип турушты. Бүгүнкү күндө талапка ылайык кыскартуулар болуп, бизде азыр 15 жумушчу кызматкер эмгектенет. Негизи өзүнүн бардык кесипкөй жигиттер, кыздар, алар баарысы өзүнүн ишин жакшы билишет. Тейлөнү жакшы алып барышып атат. Ошол жигиттерге, кыздарга мен ыраазычылык билдирем. Учурдан пайдаланып, ушу мен өзүм кесиптештеримди 7 май кесиптик байрамы менен кызды куттуктап кетейин. İşinizlerге ийгилик, өзүңүздөргө ден соолук каалайм. Ар бир кызматкердин техникалык коопсуздугу менен иш жүргүзүүсү дайыма көзөмөлдөнүп, ЛТУ башчысы Ращенко Виктория Евгеньевна күндөлүк жана максаттуу инструктаждарды өткөрүп турат. Электромонтёрлор бөлүмдүн эң негизги күчү. 2018 жылы мектептерди интернеттештирүү проектисинин алкагында Билим берүү министрлиги менен түзүлгөн келишим негизинде райондогу 65 мектепти интернеттештирүү проектиси боюнча райондун аймагында мектептерге оптикалык кабелдерди тартуу иштери башталган. Жана учурда 60 мектеп пайдаланууда. Аксы району боюнча Кербен мэриясы жана 11 айыл өкмөттүн 98% мекеме ишканаларын жогорку ылдамдыктагы интернет байланышы менен камсыздадык. Шамалдысай Аксы Алабука магистралдык линиясынын курулушу бүтүп, 2021 жылы декабрь айында ишке берилди. Бул иштердин баарын аткарууда биздин электромонтёрлор талыкпай иштеп жатышат.
Кыргыз Телеком. Операторлар бул жерде ар бир кардарды сапаттуу тейлеп иштешет. Сиз 50178 50015 же 140 кыска номер аркылуу үйдөн чыкпастан эле биздин бөлүмдүн кызматтары тууралуу каалаган маалыматты ала аласыз. Иштебей калган интернет же телефонуңуз жөнүндө билдирүү калтырып, ошондой эле карызыңыз жөнүндө маалымат алсаңыз болот. Абоненттердин ар бир кайрылуусу биз үчүн маанилүү. Bölümdün negizgi maksаты ар бир районубуздун жаранын районубуздун кайсы жеринде болбосун бүткүл дүйнө менен баарлашууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Бөлүмдүн ар бир жумушчу кызматкери пикирлеш, бир максат үчүн жалпы эмгектенген, өз ишин мыкты сүйгөн команда болуп эсептелет. Биз көп убактыбызды жумушта өткөрөбүз. Ошол эле учурда эс алууну да уюштурабыз. Профсоюз уюму администрация менен биргеликте корпоративдик кечелерди, жаратылышка чыгып эс алууларды, спорттук оюндарды, жумушчу кызматкерлердин балдары менен чогуу эс алууларды дайыма уюштуруп